8-июнда Dubai Airwings Бириккен Араб Эмирлиги өкмөтүнүн учагы Ысык-Көлдөгү Тамчы аэропортуна учуп келген. Авиакомпаниянын учактарын падышанын үй бүлөсү жана өкмөттүк делегациялар гана колдонушат. Учак болгону 2,5 саат гана турган. Саат 16-дан 2 мүнөт өткөндө конуп, саат 18:30-да учуп кеткен. Ал эми ушул эле сааттарда Жогорку Кеңеш, Кыргызстандагы 2 мөңгүнү, Бириккен Араб Эмираттарынын негиздөөчүлөрүнүн шейхтери Заид бин Султан Ал Нахьян жана король Абдулазиздин ысымдары менен атоону биринчи окууда жактырды. Бириккен Араб Эмираттарынын королдук үй бүлөсүнөн же өкмөтүнөн кимдир бирөө Кыргызстанга келгени тууралуу расмий маалымат болгон жок.